Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнгө 22 май шаршембе. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Алгач эле жакшы жаңылыктардан баштасак, Россияда 2028 жылга чейин бардык самолетторду Wi-Fi менен камсыз кылууну пландап жатат. Бул дегени буйруса самолетту WhatsApp'tan жакындар менен видео звонок кылып сүйлөшүп кетебиз. Кандай жакшы жетишкендик. Бир лайк басып колдоп кетиңиз. Адам укуктары боюнча кеңештин башчысы Валерий Фадеев Орусияда аялдарга никап кийүүгө тыюу салууну сунуштады. Никап дегенибиз аялдын баш кийими көзүнөн башка жүзүн толугу менен жаап турат. Фадеев бул маселени ислам дининин өкүлдөрү жана губернаторлор менен талкуулай турганын белгиледи. Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө никап кийүүгө тыюу сала баштаган. Бирок Фадеев так кайда экенин айткан жок. Кече Москвада жамгыр эми эле башталганда Маринаны сел каптады. Анын себеби суу трубасын жарылып, жолдорду суу басты. Москвада эмне гана көрүүгө болбойт. Кече күнү Енисейская көчөсүнүн жашоочусу ажатканасына кирсе, чоң жылан тосуп алды. Аны көргөн адам эмне болгонун жакшы билесиз да. Тем более ажатканага шашып келгенде. Бул кошунасынын качкан жыланы трубалар аркылуу кирип келген. Курьерлер үчүн жакшы кабар. Конкуренттер жакшы иштей албай жатышат. Бул турган робот жеткенче тамактагы сууду заказдагы ат менен болду. Андыктан мекендеш курьерлер ишти катыра бергиле. Москвадагы жумуш издегендерге өтө жөнөкөй, бирок көп төлөнө турган жеңил жумуш бар. Бул чарджер деп аталат. Москвадагы миллиондогон самокаттарды зарядтаганы, батарейка алмаштырган кишини чарджер деп коет. Айлык акы бирок 100 миңден башталат. Ушул жумушту да карап коюңуздар. Береке.ру сайтында дагы контакттар бар. Жумуш деген жерине кирсеңиздер жазып койгон. Таап акчаны кырсаңар болот. Дагы бир жумуш срочно автосервис кейжиге обклейка кылган, тонировка кылган жигиттер керек. Номерлерини Береке.ру сайтында жумуш деген жерден издесеңиздер болот. Ошондой эле Европага жумуш издегендер дагы Береке.ру сайтынан жумуш тапса болот. Береке.ру приложениясы Google Play'де да бар. Ал эми кече видеодо кулпуна эккендер банкрот болду дегендерге каякта кандай экенин билбейм, бирок Москвада кулпуна эккен бабушкалар боп кеткени анык эле. Мына эки подружка бабушка кулпунайды үшү курдурбай караган окшойт. Кандай дейсиз? Оюңузду жаза кетиңиз. Мигранттарга дагы текшерүү күчөдү. Анткени кече Бирилеводагы болгон мушташ жана атыштан улам бир адам каза тапты. Ошол мушташты уюштургандар мигранттар болуп чыкты. Азыр учурда бардык кылмышкерлер кармалып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Всем нахуй! Сотрудник полиции за что вас задержали? Объяснили вам? Начался драться. В драке вы один участвовали? Я там... С вашей стороны кто-то был? Нет. Нет. На нашей стороне. С твоей стороны кто-то был? На нашей стороне никого не было. Оружие у вас было? Вот у меня карман был, да, я не открывал. Не снял. А что именно в кармане у вас было? Ну, маленькое оружие, нож был, маленький. Ножом кого-то ударили? Когда-то человек меня хотел стрелять, тогда я ударил один раз. Потом что было? Потом начался хотеть меня стрелять, я не мог. Пистолет забрал себе. Из пистолета, который забрали, выстрелили? Я 2 раза стрелял, чтобы человек убегать отсюда, чтобы драться не будет. Пистолет, который вы подобрали, куда дели?
Я себе забыл, привези дома. Сиди сколько здесь. Сотрудники полиции за что вас задержали? Объяснили вам? За участок это драка. В драке участвовали? Да. Оружие у вас какое-то ли было? Нет, у меня ничего не было. Сколько еще человек в драке участвовало, кроме вас, примерно? Точно не помню. Скажите, пожалуйста, сотрудники полиции за что вас задержали? Объяснили вам? По-русски не знаю. По-русски понимаете? По-русски не знаю. Ушундай окуялар жалпы эле мигранттардын жашоосуна залакасын тийгизүүдө. Ошондуктан мекендештер мыйзамдарды сактап, документти тактап, чет жерде тартипти кармап бекем. Анткени күтүп жатат бизди мекен. Ата-энебиз, туугандар кыжаалат болуп күтүүдө. Эстен чыгарбайлы. Тынч жүрөлү, тынч бололу. Жакшы иштеп, мекенге сынаман кайталы. Маалыматтуу группалар менен таркатып коюңуз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, департация выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сенаман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.